Assalamu алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналының көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз Аксы районуна караштуу Кара Суу айылынын кире беришинде турабыз. Бул айылда өзгөчө шайыр жаш үй бүлө жашайт. Мына ушул үй бүлө тууралуу сиздерге кененирээк тааныштырабыз. Бул үй бүлө төмөндөгү видеолор менен сиздерге таанымал. Арзу бизге азап болду кайдагы, асыл кечип бир сөз айтчы жайдары. Агай мени өзүң элең азгырган. Экиге бөлүп салам. Халктын бөлөсү болбойсуңбу? Урматтуу экран көрүүчүлөрү. Мына бүгүн достор, ушул үй бүлөнү алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге кененирээк тааныштырабыз. Анда эмесе кеттик. Көрсө ал нерсе катынга керек экен. Дейт го. Бети жок да. Ошентемиз. Канча калың бердиңер? 120 миң. 120 миң дейт го. Мени урат эрте, мен эрте туратканда чимчип тургузат. Келиңиз жана айтып кетти, неме деп. Эрте мен эрте туруп атканда мени чымчып тургузат депчи. Ошондойбу? Романтик эмес, эчтеке бербейт. Дайыма мага шлёпка, шортик кийип эле келе берчү эле да, жана шортиги дагы жана сүзүлүп кеткен аркасы же тигилген жерлери уже точка болуп чоңоюп калган. Интернеттен, социалдык тармактардан, Инстаграмдан, ТикТоктон түшпөй эле ошол жакта азыр жаш жубайлардын ушул айылдагы жашоону көрсөтүп берип, хайп кармап аткан учуруңар. Анан экөөңөр тууралуу сөз кылалы биринчи. Үйлөнгөнүңөргө, баш кошконуңарга канча убакыт болду? Биздин үйлөнгөнүбүзгө 1 жылдан ашып калды. Сизгечи 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл, мына аял киши өзү негизи так болот дейт го, саңгачы 1,5 жыл деп билеткен да. Каяктан таанышкансыңар? Ошол боюнча. Инстаграмдан таанышканбыз. Инстаграмдан сүйлөштүңөрбү, кыз жигит болуп? Эми ал окуя өзүнчө бир чыгарма. Андай кызытып, өзүнчө бир эфир кылып айтып бербесе, азыр мынерден угуучулар, көрүүчүлөргө кызыксыз болуп калат да. Инстаграмдан таанышканбыз деп койсоң эле болду, ошондой турбайт деп коет. Бунун тарыхы өтө кызыктуу. Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Авалон сайтында баары жөпжөнөкөй. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз, андан соң инвестор катары акча салыңыз. 24 саат 7 күндө кылып жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Авалон сайты баары жөпжөнөкөй. Давайте ушул боюнча мындай айтып беребиз, кызыктуу жерлерин айтып берели. Кантип биринчи ким жазды, кимге жазды? Анан каяктан жолуктуңар, ошол боюнча мындай элдерге кызык да. Инстаграмдан бул жазган биринчи мага, анда мен Не деп жазды? жашың канчада деп жазган. Сразу элеби? Ооба. Анан эч ким айтып жазбайт эле да, жашың канчада депчи, анан только кандайсың, салам деп эле жазат эле. Анда мен Сразу сүйдүң анан. Жок, сүйгөн жок, мындай неге мен жашым необычно жазат экен. Неге кызык болуп атат деп анан жаздым буга. Жашымды жаздым, анан ошентип эле мындан өзгөчө сөздөр чыгып эле. Өзүнчө эле. Кандай өзгөчө? Эме билбейм, баары китеп окуган адам башкача немелер менен жазат да. Анан Ыр саптарын кошуппу, ыр саптарын кошуп. Талга чымчык конобу, таанышып алсак болобу деген сыяктуу. Жок, ыр саптар менен да жазчу. Ырлар менен. Анан ошентип Инстаграмдан жазган, анан ошентип эле. Анан телефон номер алышып, анан ошентип ошол жактан сүйлөшүп. Ал учурда каяктан ошондо? Сен кызды албай койдуң, мен айтып берейинчи. Бир күн эле мен көлдө жүргөм, бойдо. Турнир болуп аткан. Как раз ошол маалда мен кыздарым жок калган болчу да. Анан кийин досторум үйлөнөт.
Досторум үйлөнөт, кайра үйлөнөт, адамды кызыктырат. Бай, мен да үйлөнөм. Кыз иштеп баштадым. Бир күнү эле Instagram чукулуп атсам эле. Бир сүрөт, кыздын сүрөтү, сары челекте да. Биз жакты кыз окшойт. Карасам, чота бору мукмуш келишкен, бир чачтары узун, сулуу кыз экен. Биз жакты кыз окшойт деп жазып көрөйүн дедим. Жазып алып, бир сөздү жазам, кайра өчүрөм. Жазам, кайра өчүрөм, болбойт. Идея келди да жакшы сурайын деп ана эң оригиналдуу сөз деп. Не кылсам дедим. Жазсам баары жооп бербейт болуш керек деп эле кайдыгер эле жашанганча деп жазып бердим. Жазып жүрсөм эле бир маалда кайра жооп келди. Жашым 20да дейт. Андан кийин өзүңүздүкү 20да дегенде мен буга жазбай койдум кайрачы. Жазбай койсом бир маалда кайра өзүңүздү канча деп атпайбы? Кызыккан билдирип коет. Андан кийин эме дедим, анда ал 26да болчумун. 26 десем картаң көрүнүп каламбы? 24 айтып көрөйүнбү деп ойлонуп өлкөсүн 26 дейм деп туруп. 26дан деп жазып бердим. Жазып берсем, көрсө бул ал убакта 30 жаштагылар менен сүйлөшүшкөн да, ошо табит ошондой экен да мунчу. 26 нормально айттым да, ошентип. Бул ошондо канчанчы девушкаңар болуп калды? Так, бул 1, 2, 3 болуп калды. 3 болуп калды. Мурункулар үмүт тактаган жок да. Анан кийин Анан ал учурда сиз каякта болчусуз? Өзгөндө базарда иштейт болчумун да. Конфет сатып. Анан бул ошо таанышкандан уже 2 күндөн кийин эле местамды сурап, издеп таап келип калды. Гөлдөн өзгөнгөбү, Жок, гөлдөн уже Ошко келмек болчумун да. Жолдон келип тиге кетейин десем болбойт, өзүнчө чыкпайм мен дейт. Чыкпасаң 1 болчу да. Чыкпасаң өлүп кет деп кетип калдым. Арттан барды. Жок, барган жок. Эртесин кайра келдим иштеген жериме. Келип эле анан бутта шлёпка, шортик, футболка. Үчөөнүн шалтыр болуп, буттары чаң. Шлёпканы изи түшүп калат го, күн күйгөн ошо аппак болуп барып калгам. Барып эле анан кийин муну ургулап тепкилеп эле тамашалап эле аны эле сүйлөшүп, бул мен урсам бул да урат. Ошентип сүйлөшүп отурган бир маалда эле өмүрү бир кыска мындай неме кылган эмесмин да. Назик мамиле кылган эмесмин да. Орой кылып эле буга барып эле нават кантип нават тартырып койгонун билбей калдым да. Бул иш ошондой да, нават тартып конфет сатыш дейт да. Нават килограммдаш керек экен, ал общий эле нават кантип экен да. Килограммда элдин базардын ортосунда туруп алып нават тартып атырмын буга. Жардам берип атып. Нават тартып аткан мен өзүм ишенбейм да. Кантип тартырып койду. Сразу башкарып да ошол жерден эле. Бул кандай сизде атай ушундай мындай саясий нерсе болчубу? Кантип башкарып алдыңар дейм, сразу бир көргөндө эле ошол жерден нават тарттырып кара жумушка салып турсуңар да. Жок, тартып кой деп эле, баарына эле айтам да, антип буга эмес, ошол туугандарым келгенде эле жардам берип кой деп эле айткам. Алло. Бета сторис 2 болчу, туурабы? Ооба, бета сторис 2, экинчи этажга чыгып атам. Кайсы жагында? Сол жаккабы? Сол жакка, түз до конца, Все, бартам азыр. Ооба, Тони Монтанада, туурабы? Все, ооба. Ушул жакта. Саламатсызбы? Ох, ё. Сонун көйнөктөр бар турбайбы бул жакта, Доска, бул жакта кышкы кийимдерге 60%ке чейин, жазгыларга 30%ке чейин арзандатып болуптур. Эркекче? Доска, мо жаңы коллекция келиптир, жазгы кийимдер келиптир да. Төлөбөйсүңбү? Ильяс, өзүң спортчусуң, ошол эрежеси эруш боюнча Азиянын чемпиону аталгансың. Анан эми азыр үйлөнгөндөн кийин кандай? Спортту улантабызбы же шеф эле өзү эле чарчатып атабы спортко чейин? Ошол нерсенин таасири болот окшойт деп ойлоп койдум. Мурункудай форма жок да азырчы. Формага келсем деле кыйналып келем. Анан спортту токтотоюн деген оюм жок.
спортту наоборот өнүктүрүшүм керек. Себеби көчөдөн сайылгандар көп дегендей. Үйдөн деле бул жак менен алыш. Үйдөн сайылгандар деле көп болсо. сайылгандар деле көп. Андыктан форманы жоготпошум керек эч качан. Интернеттен дагы бир видеоңорду көрдүк. Ошол үйдүн алдында эле бул жакта болчу, лапа коюп экөөң урушуп атканчы. Ушул жерде болчу, бат-баттан ошентип урушуп турасыңар. ооба, күндө. Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, азыр биз мынакей чоң эрежесиз эр урушту уюштурган турабыз. Бул жакта оң жагымда Ильяс жана сол жагымда Айтурган. Келиңиздер ортого. Мынакей экөө тең өтө профессионалдуу мушкерлер. Азыр экөөңүздөр тең эрежени так билесиздер, айтып кереги жок, түшүндүрүп. Андыктан даярсызбы? Даярсызбы? Бой. Кетти. Айтурган, давай. Кач. Достор, бүгүнкү биздин беттешибиз мына ушуну менен соңуна келип жетти. Ал эми биздин калыстар тобунун чечими боюнча сол жакта турган мушкер Айтурган жеңишке жетти. Баракелде, кол чабуулар. Сизде кандай сезимдер болду? Мындай кайсы учурда Ильясты сүйүп калганыңызды байкадыңыз? Андай сезимдер жок болчу, таптакыр эле. Кыз жигит болобуз деген деле ой жок болчу, жөн эле таанышкан. Жөн эле бир нават тартырып кой эле кетирген. Нават тарткан адам катары эле эми мамиле кылат элем. Дейт кой. Моюн калам ошентчи да. Бул мен сүйлөшүп атсам, буга чуркап жүргөн жигиттер көп эле да. Варианттарын айтып анан мен бунусу мындай, анан буга тиейин деп атырым дейт да булчу. Ошол жерде канжар менен жүрөккө сайгандай болот да, бирок сыр бербейм бугачы. Анан өзүм талдаганан бунусу жакшы экен, бунусу жакшы экен, буга тандап берип коем. Ошентип жүрүп. Жибереби бул да? Ошентип жүрдүк анан. Анан эмне болуп эми үйлөнүү чечимин кабыл алдың? Кайсы учурда? Эң кызыгы мондай. Кийин экөөбүз көнүшүп калдык бири-бирибизгечи. Өзгөндөн Ошко күнүгө 2 жолу келип кетчү элем, 50 километрлик жерди. Эртең менен келчү элем, буга нават тартчу элем. Залым башталганда 2 саатка Ошко барып келип туруп, залдан кийин жалды жаап коюп, кайра буга келип дагы жолчу элем, бир күндө 2 жолу. Ошентип жакын болуп жүрдүк. Кийин муну Ошко жолугушууга чакырдым. Өзүмчө жигит болуп алгам, жасанып. Атырлардан. Ушул жерден да Айтурган улап койсун анда. Дайыма мага шлепка, шорттик кийип эле келе берчү эле да, жана шорттиги дагы жана сүзүлүп кеткен аркасы тигилген жерлери уже точка болуп чоңоюп калган. Анан дайыма ошентип келе берет болчу. Анан мен мындай серьезно кабыл албайт элем да анычы. Анан келип кетип ошентип жүргөнбүз, экөөбүз ойношуп, мушташып элечи. Анан бир күнү эмеге чакырды. Ошко кел депчи, ишиңен чыгып, анан макул деп мен бардым. Анда дайыма бул мага жүдөп келди эле. Мен буга ошо күнү жүдөп бардым да, иштеги боюнча, чаң боюнча барсам, бул бутта шлепка. Ошентип барсам, бул өзүнчө эме болуп алыптыр, жасанып алыптыр. Өзүнчө туфлилерди кийип, шымдарды кийип, анан ошондой меме кылгам. Жакшы көрүп калгам. Дейт кой. Мен муну сүйгөн жерим айтып берейин. Не болуп? Ошентип жолугушуудан кийин бир досумдун машинесин сурап алгам. Анан кийин экөөбүз Ошто айландык нарак берак кылып, анан мен муну жеткирмей болуп жолдо келатабыз. Келатсак эле анан буну ыргойчу деп атпайм. Ыргойчу десем эле баягы Алы Туткучевдун ырларын коюп атпайбы, коюп туруп кошулуп ырдап атпайбы, бул сөздөрүн жатка билет экен да. Мен ал ырлардын фанатымын да, ошол жерден сүйүп калгам да муну.
кандай деп ойлогом да, бул жөн фифочка болуш керек, мындай болуп жүрөт болуш керек десем, элдик ырларды угат экен да. Жан дүйнөсү башкача экен да. Ошол жагы. Кебе тезине жан дүйнөсү дал келбей калдым да, мен ойлогондой болбой калдым. Ошол жерин сүйүп Сен калдым. кандай ойлодуң эле? Мен ойлогом да. Кебетесине ылайык кандай ойлодуң эле? Сулуу кыздар обычно мындай болушат го. Эй, Койчу кандай комуз ал, эмне ал дешипчи. комуз деппи? Вака-мака дегендерди угап калгам. Бул андай эмес экен да. Анан ошентип экөөңөр сүйлөшүп калдыңар, бири-бириңерди сүйүп калдыңар. Анан үйлөнүү сунушун качан берди? Мен Кол- бердим. Сунушун. Кантип качан? Буга чейин меме кылам дечү болчу, бирок ата-бабаларыбызды тааныштыралы депчи. Анан мен жок деп жүрүп, анан бир күнү эле сразу чечим чыгарып салдым, меме кылам депчи. Турмушка Тем деппи? турмушка чыгып кетейинчи деп, анан Эмнеге ал чечим чыкты? жөн эле. Жөн эле. Зерип кеттим деп койсуң. Эми иштеп уже чарчап калган болчумун. Андан кийин жадап кеткен элем, анан турмушка чыгайын деп, анан буга айткам. Давай атаңдар жөнөт деп элечи. Анан ошо бул жөнөткөн, анан үйлөнгөнбүз. Кызык жери неме да? Дейт го. Деп атпайбы? Мага мен жазышканда айтты да булчу. Короче деди, мен тийгенге бала издеп жүрөм өзүм. Эгер сен жаксаң, сага тием деп атпайбы. Ой, эркек экенсиң дедим, анда эртең. Мындан башка да. Бул таанышканда уже айткам да. Мен короче көөгө тие турган кызмын, өзүмө ылайыктуу жигитти издеп жүрөм азыр. Анан сенден башка дагы вариантта 2 бала бар. Анан сен 3-чүсүсүң. Анан кимиңер жаксаңар, кимиңер эме ылайыктуу болсоңор, ошоңорго тийип кете берем деп айткам буга. Дейт го. Мен список Ал учурда бар беле сенде деле мындай варианттагылар? менде. Жок болчу, э? Списоктун Акыркы вариант. Акыркы болчумун менчи, эң акыркы болчумун, эң көтөрүл, биринчиге жетпедим. Анан Беркилер эмне болду ошондо? Алар Алар уже аркада алып калды, салыштырып келгенде алар нават тартышпай койду, э? нават тартышпай койду. мен буга нават тартып атканда жигиттер келчү да бугачы. Артынан чурганда келип, мен нават тарткан көрүн аяктан айланды деп өтүшчү эле да. Гүлдөрүн беришчү эле бирөөлөрдөн. Анан үйдөгүлөр жиберди ошентип. Бул сунуш берген турбайбы? Жибер депчи. Жибер деп эле мен азыр атама чалып айтам деп атпайбы. Элдер жеңезин айтып, апасын айтып, ушундай деп атпайбы. Бул прямо эле атасына чалды да. Короче, эрге тием деди. Атасы давай деди. Мен атамдар барды. Ошол жерден соодалашты. Мынча берем, мынча болбойт. Соода кызы деле. Ошенткенбиз. Канча калың бердиңер? 120 миң. 120 миң дейт го. Азбы бул? 120 миң эле берген. Азбы бул? Нормально эле. Болот эми. Болот. Акча кантип топтолгон дебейсиң? Үйдө акча жок. Бул шаштырып калды. Анан бир күндө, бир түндө дажычы. Ошто тааныш билиш акелерге, досторго айттым полный. Бир түндө 80 миң чогулду. Калган үйдөгүлөр кошту апарып, аны сатып алганбыз. 120 миң. Кече жакында 14 февраль болбодубу? Шеф эмне кылды? Негизи кандай бул? Романтикпи, мындай майрамдарда кандай көңүл бурабы, же кандай мындай реалистпи, же романтик эмеспи деген. Айтып алсын. Романтик эмес, эчтеке бербейт. Анан кийин бир жолу былтыр 23-үнө подарка бергенмин да. Бугачы ал видеом көрүшкөн көп эле. Коробкага ичине толтурупчу өзүм жасап сюрприз кылып мага берсем, бул мага эч нерсе бербей койгон, ошондон кийин эч нерсе бербей турган болгом. Дейт го. Бир зубный щетка алып келип берген. Мына жүрөктүн сүрөтү бар экен, зубный щетка, анан ушуну алып келип берген. Сүйүнүп. Так, түшүнүктүү. Негизи капа болуп калганда, айтырган таарынып калганда кандай кылып көңүлүн алып көңүлүн жибетесиз? Андан сурап эле койгум. Көңүлүн алыш оңой эле. Мындай капачылыкты көпкө чейин кармабайт. Ушундай жаралып калыптыр да. Характери боюнча кандай? Мүнөзү мага жаккан мүнөзү баягы кыргызда сөз бар го. Эркек экен дегенчи. Ошондой да. Тарс-тарс, даң-даң жүрөт турбайбы?
кантип таарынып калганда эмне деп келип, эмне деп сооротот? Бул сооротпойт. Мен таарынсам кайрадан бул өзү таарынып алат мага. Өзү таарынып. Өлө көкпет. Анан барып сиз сооротосузбу? Сооротпойм. Сооротконго аракет кылам. Неме болот, кайра өзүм таарынам дагы, анан бул кайра таарынып алат да. Магачы мен таарынганыма бул таарынып алат. Анан барып кайра мен буну сооротом. Бул эркек мүнөзү ошого жагат турбайт окойм. Мен угушум боюнча да, мындай башкалардан угушум боюнча ошол үйлөнгөнгө чейин бири бириңерди жакшы көрүп, аябай тимелеп, айдай көрүнүп, анан үйлөнгөндөн кийин жашоонун ысык сугу келгенде мындай адам өзгөрөт дейт да. Ошондой мындай кандай өзгөрүүлөр болду үйлөнгөндөн кийин? Айтургандын кандай жактарын билдиң дегендей мындай жаңы ачылыштар болдубу? Мен Айтурганды ошо биринчи кандай сүйзөм, азыр деле ошондой сүйөм. Адан дагы күчтүүрөөк деп айта алам. Анан өзгөргөн нерсем, мен муну алганда мен буга такыр орой болбойм, катуу тийбейм деп ойлочу элем. Бирок көрсө кандай экен? Көрсө ал нерсе катынга керек экен. Дейт го. Бети жок да. Катуу деле эмес, эми анча-мынча чектен ашканда ал нерсе керек. Керек. Дары деп эле тамаша. Негизи кандай мындай мамилеси өзгөрдүбү үйлөнгөнгө чейин, анан үйлөнгөндөн кийин? Жок. Бизде андай болгон эмес. Жаңы таанышканда жанагынтип бири-биринен тартынып, эме болушат го, анан кийин ачылып. Бизде башында таанышканда эле ошол биринчи күнү эле мушташып, ушинтип баштаганбыз. Азыркы чейин деле ошондойбуз. Эме болгон эмес да. Ильязды болсо атынан айтпай эле жана кечке чора дей берип, уже Ильяздын атын унутуп баратат да. Инстаграмда эмне үчүн чора деп калгансыңар? Бунун досторунун баары чора дейт да. Анан кийин бул да достор баары бири-биринин атынан айтпай эле башка эмелер менен кличкалар менен айтат. Анан мен деле бунун досторун деле өзүнүн атын билбейм да. Ушул айткан боюнча тайтак, анан дагы бир нерсе деп ошол боюнча эле таанып калгам. Бунун деле чора дейм ошентип. Кочон. Эмне үчүн силердин видеоңор элдерге кызыктуу болуп атат деп ойлойсуңар? Билбейм, мендей келин көрбөгөн адамдар көрөт окшойт. Кандай келин? Билбейм, элдин баары эле ушундай да келин барбы деп эле жазышат да. Толтурасызчы, ошого эле көп адам көрүп атат окшойт да. Сиз неме кайненеңер менен дагы неме жакшы турбайбы, мындай мамилеңер? Жаман. Неге? Элдер ойлойт да жакшы депчи, бирок мени урат эртең менен эрте турат кандай чимчип тургузат да. Болбосо турбайм да. Саат 11-де. Эртең менен мен малды жайгарып келсем, Уктап аткан болот. 10-11-лерде апам экөө патрашаткан болот. Тур эле, тур, бул турбайм деп. Ушундай. Чимчим айынча турбайм. Анда азыр кайненеңизден да сурап көрөбүз, эмне үчүн ошондой депчи. Бул бир тарабы болду. Туугандар ойлоп калбаңыздар депчи. Азыр биз экинчи тарапты дагы сурап көрөбүз. Бүгүнкү болду. Эртең саат 10-го келесиз. Рахмат. Анан теги Кыргызстандан Москвага актер келгенде эле кино кой. Уктум, бирок ким экен? Ассалам алейкум жигиттер. Ассалам алейкум. Бул Жанак байке да. Ошо мен. Просто күндүз бош жатпайм, биякта бош жаткан киши жок. Жигиттер, биякта нормальный самогондар бар дейт да. Тиш жасайсыңар да? Жасайсыз, келиңиз, отуруңуз. Жок, меники эмес жигиттер, меники эмес. Просто Бишкектен Кубанын тишин ала келгенде өткөндө чүрө чат жаман неудобно болду. Бүгүн кечки самолет менен срочно жасап туруп салып жибериш керек болду. Все, без проблем, жасайсыз, конечно. Анан бир сураныч. Куба тез сүйлөйт да, жай сүйлөгөндө жасап берип койгочу. Все, сүйлөштүк. Мен бир аздан келем, анда кийинки кабинет урологко кирип чыгайын, деген. Рустам жумуштары менен. Жакшы арыз. Все, жигиттер, аз берем. Келиңиз жана айтып кетти, неме деп. Эртең менен эрте туруп атканда мени чымчып тургузат депчи. Ошондойбу?
ооба кээде болуп турат андай нерсе. Булар жаштарда эми көбүнчө эле уйкуга кызыгып уктай беришет. Унчукпай өз эркине койсом убакыт өтүп баратат. Кээде 10-11 болуп кетет. Секин айтканда укпайт, анан чыбык менен чаап, тамашалап ошентип ойготуп атам. Акырын тургузуп көндүрүппү? Акырын эмес, катуу эле чымчып эле тургузам. Сөз укпагандан кийин акыры катуу немеге өтүш керек да. Катуу кайнын турбайсыз анда? Жок, анчалык деле эмес. Ушу турганга келгенде кыйналат да келиним. Башкасын го катырат, оюнун оюндай, ишин иштей эле жакшы эле. Булардын ошол интернетте экөөнүн чыгарып аткан видеолоруна сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым жакшы эле, түз эле. Булар биринчи антип деле популярдуу болуп кетем деп ойлошпой эле, ойноп эле чыгарышып аткан, анан элдин колдоосуна татыктуу болушуп, анан элдер өздөрү дагы булурду ырдап бергилечи, анан силерди көрүп эле мындай жашоого болгон үмүтүбүз артып баратат деп ушинтип жакшы немелерин айтышып калышты. Силердин сүйлөшүп жүрүп турсуңөр, анан той каякта болду, кандай болду, ошол боюнча? Тойго даярдык өтө күчтүү болду бизде. Мен өзүм мындай стандартка дал келбеген ойлорго баймын да. Ар кандай нерселерди ойлонуп, пландап, сону ишке ашырып, чакыруу билетти дагы өзгөчө кылабыз деп экөөбүздүн сүрөтүбүздү стердаун кылып, данныйларды жазып, бойдогудай кылып, ошентип жазып, полный чакырып, той белгиленди. Той белгиленип, балдар полностью ошко барды, менин классташтарым. Залда даярдандык, кандай кылабыз. Бүт барыбыз залда түнөдүк. Эртеси күнү той уже. Кызды алып аксыга келмейбиз. Залда түнөгөндөн кийин эле таңкы саат 5-терде апам чалып калды. Той отмена болду, тез үйгө келип кал, атаң катуу ооруп калды деди. Мен сразу эле түшүндүм. Бир-эки дос балам кошо алып учуп келдик. Келсек атам каза болуп калыптыр. Той күнүбү, Той күнү эмин, анан тоюбуз батага айланып кеткен ошен. Ооруп аттып эле. Давлениясы бар эле, жылкынын шорпозунан улам. Чучук да көп жеп алган экен, ошодон улам ооругун козгоптур да. Ошентип той болгон жок. Той болбой калган. Көйнөктүн этеги желбиреген ай, карындаштын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, жүрөгүңдөн чимирилдим карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай. Толугумузунун ачыбаган ай, карындаштын кабагы ачылбаган ай, кабагыңдан айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай,